Barmağım kesilip, tаңып, daarat alganda mас tartıp 5'in okuganmын. Daarатым бузула элек, асырга жаңы daarat алышым керекпи же окуй берем ошол daarat менен. Эми бул жабира деген маселе. Колуңузду бир жериңизди кесип алдыңыз же сынды же башка нерсе болду. Аны таңас. Таңгандан кийин болду. Анын өкүмү өзгөрөт. Башка жакты daarat аласыз да ошол жерге эмне кылып коет? Мас тартып коесуз. Таңаардан алдын ошол жерди жууп туруп таңуу шарт эмес. Болду, кан паны менен эле таңып коесуз, болду. Сынган же кесип кеткен, ошол бойдон дарыны коюп туруп таңып коесуз, болду. Таңгандан кийин анын үстүнөн мас тартып намаз окуй бересиз, болду. Daarat бузулбаса эле, ал ар бир намазга daarat алуу милдет эмес. Ал качан ар бир намазга daarat алыш керек, ал өзүрлүү, мурду канап турат, же болбосо жел чыгып турат, дайым ошондойлор бар го, оорулар бар го, дайым заарасы агып турат. Ошолор ар бир намаздын убактысына daarat алат. Аны өзүрлүү деп айтылат. Алар мисалы үчүн пешин намазына daarat алдыбы, пешинде окуду, пешинден асырга чейин тиги жактан заарасы агып атса деле, кан агып атса деле намаз окуй берет. Өзүрлүү да. Асырга азан айткандан кайра daarat алыш керек болот. Ал эми бул маселеде, бул жабира маселесинде болду, аны таңып коет, сынган жер же кескен жерди, анын үстүнөн daarat алып, үстүнөн мас тартып коет, ошол менен daarat сынбады, каалаганча намаз окуй берет. Кийин daarat алгандан кийин daarat алат да, жана жерин дагы мас тартып коет. Маселе жеңил.